Assalamu alaikum mekendештер. Ушул жерге келип суктанып отуруп бир жакшы ойлор жаралды да. Адамзатты биз жырткыч эле дей беребиз, бирок мындай терең ой жүгүткөн адамдар үчүн могул жерде айткым келет да, могу тоолорду каптап жаткан карагайды адам өз колу менен жасаган да. Биздин ата бабаларыбызга терең ыраазычылык билдирип таазим кылсак болот. Себеби мына мондай жаратылышты бүгүнкү күндө бизге тартылып атат да. Ал эми аркы бетинде болсо кол жетпей калган, тигилбей калган кайың, карагай дегендер тигилбей калган. Ошондо деле мына Аллах Тааланын жараткан кереметтүү бизге белек кылып берген жаратылышыбыз да. Ошол себептен адамдар биз жакшылык гана жасай турган болсок, кийинки келе турган биздин муундарга өтө чоң пайда алып келет жана ошондой эле үлгү алып келет да. Бул жаратылышты Аллах Таала бизге аманат кылып берген да. Аманатыбызды бийик сактайлы. Биздин Кыргызстаныбыздын ар бир булуң бурч, ар бир капчыгай өзгөчө бир көрүнүшкө. Мына биз Кыргызстаныбызды туристтик гана мамлекет кылып, бардык дүйнө жүзүнө тааныта тургандай, жана чоң киреш алып келе тургандай кылып өздөштүрүп, өнүктүрүп алсак болот. Кудайым буйрса, могул курулуп аткан боз үйлөр, тигилип аткан, кылып аткан ишкерлердики Кудайым буйрса келечекте бул жер өтө өнүккөн жерлердин бири болот деп ойлойм. Жолдор жасалып, бардык таштандылар таштала турган, бүткүл шарттар түзүлө турган болсо, могул жерде тазалык да болот жана ошондой эле өнүгүү жолу болот. Ассаламу алейкум, баарыңарга тең ийгилик, кылган иштериңерге Аллах Таала береке берсин.